Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, туугандар, кандайсыздар? Барыңыздардын кутман күнүңүздөр менен. Мен азыр Талас областындагы Бакай Ата району, Бакай Ата айылына келдим. Бул жакта бир өзгөчө жаңылык бар, туугандар. Бакай Ата айылына келгенден кийин акимияттан бул эчкили тоону көздөй түшө турган жол бар экен, кичинекей. Айыл банкка келесиздер. Айыл банктан дагы өткөндөн кийин ушул кичинекей көчө бар экен, Токтогул деген. Тупик болуп калат экен да. Ушул көчөгө түшкөндөн кийин ушул күн батышты көздөй жүрсөңүздөр, ушул үйгө келесиздер. Ушул үйдө ушул көп жылдык жаңгак бар экен, туугандар. 3 жаңгак экен ошондо. Бул жаңгак өзү жакшы материал болсо керек. Лестница жасайт экен, ушундай нерселер жасайт экен да. Муну билгендер бар экен да. Анан ушу 3 жаңгак сатыкка чыгып атат. Азыр кирип көрсөтөбүз сиздерге. Маалымат алабыз да кожоюндан. Бул жакка келиштин жолун түшүндүрүп бердим. Бакай Атанын тургундары деле билсеңиздер керек бул жакты. Эгерде башка жактан келем десеңиздер, телефон номерин экранга жазам. Ошол аркылуу байланышып келсеңиздер болот. Керек анда эмес. Бисмилла деп кирдик корого. Киргенде ушул 3 жаңгак көрүп турасыздар. Чоң экен, аябай. Ассаламу алейкум, аке, кандайсыз? Сиз аты жөнүңүз ким? Атым Жаки. Жаки деп коду. Кыскача эле Жаки. Бакай Атанын тургуну. Бул эми жаңгактарды бир тааныштырып кетсеңиз. Жаңгак бул өзү немис туугандар ушу отургузса керек да. Өзү ошо 50-60 жылдары ушу берде жашашкан алар. Ошол учурда тиксе керек. Анан ушу бир 60-70 жыл ушу тигилип турганына, өсүп турганына ушунча жыл болду. Анан ушуну сатайлы дегенбиз. 3 болуп калат. Ачакай менен ошондо адана көп болуп калабы? Двойной болуп калат экен да. Ошо үчөөдө эле неме кылып атат. Үчөөдө айтылып атат. 3 түп. Булар материалга кетет. Бул эми көбүнчө ушу материалга, жанагы эки этаж салгандар ошо лестницага коюшат да. Өзү дагы тилдирип буну баягы өзүн ошо лестницага койсо одан сонун узор менен түшөт экен анан. Ушундай материал издегендер бар экен да? Бар. Бул Бакай Атада сизде эле же дагы барбы башкаларда? Башкаларда бар, анан мен ошо көп жылдык ушундай жаңгактар. Ушуну сатайын деген кардал болсо. Кардал келен чыгып калса, келен чыкса. Эми мына көрсөтүп берип атабыз, телефон номериңизди калтырабыз экранга. Кызыккандар болсо чалып байланышып келет да бул үйгө. Ошондо көрсөтүп берейик дагы жакындатып. Жоондугун кандай кылып эсептейбиз эми? Кандай болот? Бир 60 барбы? 60-тан да көп болуп калат да. Мынакей. Экинчи түбү ушул. Жана да тетиги аябай жоон экен. Өтө жоон талдар экен, чын эле. Көп жылдык деген талдар экен да. Жаңгактар. Бул эми бирок жаңгак салып атабы өзү? Жаңгак салат. Жаңгак салат, жаңгак бийик тереде албайбыз деле буну көбүнчө ошо. Каргалар, сагыскандар жеп кетет да, анан түшкөн чогултабыз. Бирөөсү неме кожуркасы жумшак, аны калтырбай эле жап коет, анан калыңыраак. Канчадан баалап атасыз ошону? Буну эми бир 70 миңден деп атам ар бир түнчү. Кийин карда чыкса баарын алам десе сүйлөшөм, келишем. Оптом алам десе. Будан бир талай материал чыгат да ошону актап коет да. Чыгат, чыгат. Буну сатып алып пока кеспей турайын, жаңгагын терип алам десечи. Жылда. Кеш керек да. Кеш керек болуп атат. Кеш керек болуп атат. Ушундай экен, туугандар.
Акебиз ошол мындай басып жүрө албайт экен. Сиздер көргөндөй балдак менен жүрөт экен. Анан улам жанына барып сурап атам. Ушул жаңгактар сатылат туугандар, анда материалга алам десеңиздер. Бакай атада Талас обласы. 70 миңден дейт ар бир түптү. Бирок аны оптом алсаңыздар дагы келишебиз деди да. Ушундай бүгүн өзгөчө жаңылык болду. Дагы ушундай бир рекламалар кылдырам десеңиздер, телефон номерим калтырдым экранга, ошого байланышкыла туугандар.